Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жердештер. 15 октябрда биз кезектеги Кыргыз Республикасынын президентин, мамлекеттин башчысын тандоо алдында турабыз. Мен атайын тандоо деп сүйлөп атам. Шайлоо бул бир канча кишиден шайлоо. Шайлоо бир кишиге добуш берүү. Тандоо бир канча кишинин арасынан тандап алуу. Мамлекеттин жетекчиси кандай болуу керек? Анын баскан турганы, сүйлөгөн сөзү, басып өткөн жолу, топтогон тажрыйбасы, эл арасындагы кадыр баркы. Кадыр барк акча менен өлчөнбөйт. Кадыр барк жаш менен да өлчөнбөйт. Кадыр барк адамдын жүргөн турган, анын кулк мүнөзүнө жана жашоодогу тутунган позицияларына таандык болот. Бүгүнкү шайлоодо талапкерлердин арасынан тандап алуу бул биздин акылыбызга жараша, ыйманыбызга жараша жана напсибизге жараша болот. Ыйманыбыз менен напсибиз деп айтып отурганымдын себеби биз канчалык деңгээлде мамлекетте таза коомду, тазалыкты, таза инсандарды колдой алабыз. Канчалык деңгээлде келечекке таза кол сермей алабыз. Инсап деп отурганымдын себеби биз канчалык барга топук кылып, жокко чөкпөй, барга көппөй жашай алабыз. Мына ушул касиеттерге ылайык болот. Напсибиз деп отурганымдын себеби биздин бүгүнкү күндө чексиз шүгүрлөр болсун жаратканга. Дасторконунда наны жок, эл жок. Ачка калган элибиз жок. Баарыбыздын курсагыбыз ток, тек гана көөдөнүбүз менен көзүбүз тойбой турат. Жарыбаган акчаларга, жарыбаган ун майларга, жарыбаган мактоолорго берилип кетип, биз баарыбыз бараткан жолубуздан адашып тургандай көрүнөбүз. Принцип деп айтып атабыз. Эсиңиздерде болсо, мындан бир канча жылдардан бери айтып келатам мен. Кыргыз Республикасында каттуу президенттик башкаруу керек деп. Башкаруу системасы президенттик болуу керек. Себеп бул биздин кылымга арткан касиеттүү элибиздин каада салтына, өткөн тарыхына дал келе турган көрүнүш. Мамлекеттин жетекчиси болуу керек. Бүгүнкү күндө биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын программасыны талапкер болуп чыккандардын баардыгы дээрлик 95%-ын көчүрүп алышкан. Кечээ эле бизге парламенттик башкаруу керек, бизге парламенттик система керек, бизде партиялык шайлоолор керек деп отурган кээ бир саясатчылар бүгүнкү күндө президенттик башкарууга деп ыктап калгандыгы турмуштун ачуу чындыгы. Кечээки 2 жылдык, 5 жылдык принциптерин бүгүнкү күндө 180%-га, 180 градуска өзгөртүп жибергендиги бул туруксуздуктун белгиси. Жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы башынан бери бир позицияны карманып келатат. Биз кээде урушта укканбыз. Элдин баары макул болду. Адахан Кемсанбаевич, жападан жалгыз көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз. Көгөрүп турасыз деп. Биздин көгөргөнүбүздүн акыбетін бүгүн көрсөтүп турат. Тарых далилдеп турат. Чындык биз тарапта болуп келген. 2 парламенттик шайлоодо, 1 президенттик шайлоодо биздин топтогон добуштарды четке кагып, элдин үнүн жаап, каалаганын жасап келди. Бул бийликтин да бүтөөр күнү жакындап баратат. Эми урматтуу, касиеттүү кыргыз калкым, Кыргызстандагы жашаган бардык улуттар, келиңиздер, мамлекетибизди сактап калалы. Мен сөздүн ачыгын айтканда, бүгүн кагаз жүзүндө мамлекетибиз болгон менен турмушта мамлекет катарында, эгемен мамлекет катарында жашоо, өмүр сүрүп атабыз дегенден алысыраакмын. Бул өкүнүчтүү көрүнүш. Бардык жерде башаламандык, тартип деген жок, жоопкерчилик деген жок. Бир киши же болбосо бир партия каалаганын жасап келаткан системаны курган бүгүнкү күндөгү парламенттеги отурган саясий партиялар. Алар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн күрөш жүргүзүп келгенин мен айтпасам да тарых өзү ачык айгинелеп турат. Эртең 15 октябрда боло турган шайлоодо дагы бир жолу артыбызды карап кылчайып, келечекке үмүт менен карайлы, урматтуу жердештер. Келиңиздер, бир жолу таза болуп коелу. Себеп биз таза болсок, анан таза бийлик келет. Биз өзүбүз анча-мынча акчаларга азгырылып, жердешчилик же болбосо башка бир сезимдерге азгырылып кеткен болсок, бийлик дагы дал ошондой өзүбүзгө жараша адамдардан куралып калганын биздин тарых көрсөтүп турат. Көпчүлүк учурда айтабыз, Россияда мыкты президент,
Қазақстанда мықты президент, Өзбекстанда мықты президент деп, а эмне Кыргызда мықты азамат жигиттер, кыздар жокпу? Бар. Тек қана аларды көтере албай келебиз. Эмне үчүн? Алардын акылы толо болгону менен чөнтөгү жука. Менден сурап атышат, эмнеге областтарга келбей атасыз, эл менен жолукпай атасыз деп. Мен 2 жыл башта 13 000 чакырым жол жүрүп, барбаган район, барбаган чоң айыл калган жок. Мен жолукпай атканымдын бир себеби, пикирим кандай болгон болсо 10 жыл башта, дал ошондой өзгөрүүсүз. Мен ошол эле сөздөрдү кайталайм. Экинчи тарабы, эмне үчүн теледен чыкпай атасыз дейт. Телени атайын түрдө мыйзамдаштырып, очойгон акчаны салып койгондон кийин белгилүү гана кишилер чыга албаса, башка киши чыга албайт. Мугалим, дарыгер же болбосо окумуштуулар телеге жакындай да албайт. Себеп биз бир көз ирмемдеки айтар сөзүңө койгон акчасы акылыңа сыйбайт. Экинчиден, биз барганда элди топтоп, аларга акча берип, тамак ашын жайып, топтогонду жеп көрөм, жаман көрөм, жактырбайм дагы. Ошондуктан мүмкүн болушунча теледен гана, WhatsApp-тардан, же болбосо Facebook-тан, интернеттен гана сиздер менен жолугушууга мажбур болуп турабыз. Себеп бүгүнкү күндө акылы толо адамдарга карабайт, чөнтөгү толо адамдарга карап калган мезгилде бардык нерсе алардын колунда. Бийлик менен байлыктын колунда. Байлык менен бийлик бүгүнкү күндө жуурулушуп кеткен. Кылмышкерлер дагы дал ошол бийлик менен байлыкка кызмат кылып калган. Интеллигенттер дагы, профессор, академиктер дагы, эл артисттери менен эмгек сиңирген жетекчилер дагы бардыгы акча, акча, акча. Урматтуу замандаштар, касиеттүү Кыргызстандын эли. Келиңиздер, ар бирибиз өзүбүздүн пейилибизге жараша жашоо өмүр өткөрөбүз. Келиңиздер тазалыкка умтулалы. Келиңиздер ыймандуулукка баралы. Келиңиздер бири-бирибизди сыйлаганды, бири-бирибизге болгон ишенимди арттырганды үйрөнөлү. Келиңиздер киши тандаганды үйрөнөлү. Келиңиздер башка мамлекеттерге суктанып жашаганды токтотуп, өз мамлекетибизди өстүргөнгө, өз мамлекетибизде өзүбүз эркин жашаганга көнөлү. Анын баары өзүбүздүн колубузда. Дагы бир жолу кайрылып айтам. Жарыбаган акчага, болбогон кандайдыр бир жалган сезимдерге аздырылбасаңыздар. Келиңиздер бир тазаланып көрөлү садагалар. Көпчүлүк учурда айтасыздар, саясатчылардын баары бирдей, кимисин шайласаң эч кандай айырмасы жок деп. Андай эмес. Мен таптакыр андай эмес деп сиздерди ишендирип кете алам. Себеп биз кандай амал кылган болсок, кандай жашап жүргөн болсок, кандай өмүр сүргөн болсок, биздин үстүбүздөгү бийлик дал ошондой болот. Эгерде коом бузулган болсо, коом заалым болгон болсо, жараткан заалым жетекчилерди берип, биз алар аркылуу жазалайбыз дейт. Келиңиздер биринчи кезекте өзүбүздүн тазалыгыбыз үчүн күрөшүп көрөлү. Алкымыбыз таза болсо, оюбуз таза болсо, пейилибиз, ниетибиз, кылган ишибиз таза болгон болсо, бизге таза бийлик келет, мен ага ишенем. Менин алдымдагы күрөштө аябагандай чоң күчтөр менен күрөшүүгө туура келип атат. Мен аны сезип турам, билип турам. Мага үмүт берип атканы, мага кандайдыр бир ишеним берип атканы дагы да болсо карапайым калк сиздер. Мен ишенем, биринчи кезекте жараткандын колдоосу менен, элимдин каалоосу менен буюрса биздин Кыргызстанда дагы нукура, накта, элим, жерим деп жүрөгү соккан азамат келет. Бардык нерсе акчада эмес, бардык бакыт бийликте эмес, байлыкта эмес. Алардын да өзүнө жараша азаптары бар. Мен дагы бир жолу кайрылып кетем. Келиңиздер, тазаланууга жол алалы. Келиңиздер, келечегибизди өзүбүз куралы. Кайсы мамлекет кимди колдойт экен дегенди таштап, биз кылымга арткан касиеттүү кыргыз элибиз. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечебиз, өз келечегибизге өзүбүз ээ болобуз. Бул жашоодогу кыйынчылыктардын баарын аттап өтүп, биз акыреттеги жашоого таза жүзүбүз менен, таза ыйманыбыз менен барганга аракет жасайбыз деген сезимдерибизди күчөтөлү. Элибизге, журтубузга аманчылык берген болсун. Карыяларыбызга жараткан Алла ыйман берген болсун. Жаштарыбызга инсап берсин. Бардык элибиз тапкандарына берекелүү болуп, өз тапкан, туткандарынын баарын бала чакасынын керегине жумшаган, тойлоруна жумшаган, өзү менен өзү болгон, өз эркиндигине, өз тагдырына өзү ээ болгон эгемен мамлекет болуп жашаганды жараткан Алла дайым бизге куттуу кылган болсун. Баарыңыздарга жакшылык, амандык, ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, бирге бололу.
Адахан Мадымаровдун айланасында жүрүп жаткан ар кандай сөздөргө чек коюу максатында бүгүн саясатчы журналисттерге атайын маалымат жыйын өткөрдү. Адахан Мадымаров президенттикке ат салушудан баш тартты деген маалыматтар жалган экендигин айтып, башка талапкерлерге биригүүгө барбагандыгын билдирди. Жеке инсандардын биригүүсү жөнүндө ал жерде сөз жок. Баякы талапкер болуп чыккан инсандардын баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, бир муштумдай түйүлсөк деген чакырык болду. Каалайсыздарбы, мен аны өзгөн чакырыгы деп атап коелу дедим. Өзгөн келишими деп атап коелу деп айттым. Мен сунуш кылдым. Жолуккандачы айрым талапкерлердин жандоочулары эгерде Адахан Мадымаров президент болуп калса эмне болот деген суроолор берип аттым да мен. Десем, көбү сизден коркушат экен да. Эгерде биз Адахан Мадымаров президент болуп калса анда биз өлдүк деп атпайбы? Эмне десе мындай ошону эмне себептен мындай болушу? Коррупция өлөт да, ошондо өлөт да алар. Коррупция өлсө эле өлөт да алар. Алар себеп мындай кетменче оокат кылып аткан жок да. Мына шаарды караңызчы. Керемет машиналарды 18-19 жаштагы кыздар айдап алып, урган бойдон кетип баратат. Ошолор тамекеге берип коллору жору болдубу? Же кетменче чабышты. Эмне болду? Кайдан алды? Баары түшүнүктүү да. Мына биз суктанганды жакшы көрөбүз да, кемчонтойбуз. Карагылачы Өзбекстанга кандай керемет президент келди. Мирзиёев келип баарын ордуна коюп атат. Прокуратура эмне кылып атат деп. Карагылачы Путин эмне кылып атат деп. Айылынайын өзүңдүн араңда жүргөн Путиндер, өзүңдүн араңда Мирзиёевдер жүрөт. Эмнеге ушундай кемчонтойсуң сен? Эмнеге мындай оорукчансың? Жүрөт. Алардан мүмкүн ашар кем кылбаган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Неге аларды көтөрө албайсың? Биз кемчонтойбуз, оорукчанбыз. Мына кече кайдан жайдан алып келип, эчен акчаларды алып келип төлөтүп, Стивен Сигалды сүйлөттүрүптүр, уктум мен, көрүп элекмин. Дүйнөдөгү башкы буддисттердин бир символу. 5 убакыт намаз окуп, Алладан калбаган кишини колдоп койгула деп келиптир, имиш. Кыргызстанга. Өзбекстанга сырттан киши келип, ушуну президент кылып койгула деп айта албайт, айттырбайт дагы алар. Жалгыз ээси жок кыргызга гана айтылат. Анысы да келип айтып кетет, мунусу да келип айтып кетет, муну президент кылгыла, аны президент кылгыла же себеп. Салижан Жигитов айткандай, башка жактан келип айтса көбүрөөк ишенген калппыз да биз. Ушундай бир оорукчамыз. Сизди кимдир бирөө кайрадан президентке кошулуп чакыруулар болгонбу, жок? Ошол эле Жээнбековго, Бабановго кимдир бирөөлөргө чакыруулар, жеке чакыруулар. Сиз азыр өзүңүз айттыңыз, аябай коркут экен деп. Аябай коркут экен деп айтып атпайсызбы? Жээнбеков чакырайын деп мүмкүн аябай каттуу мындай бир тызылдап аткандыр, бирок чакыртпайт. Ал өзү чечпейт. Жанында кимдер болушу керек, командасы кандай болуш керек, эмне деп сүйлөш керек, ал өзү чечпейт тилекке каршы. Сокең жакшы жигит, жакшы, мыкты, эч маселе жок. Адамдык бир сапатында бир шек келтиргим келбейт, келтирген күнөө да болот. Адамдын кемчилигин айтпайын. Мен саясаттагы тутунган жолун гана айтып атам. Ал өз алдынча эч качан маселе чечпейт. Чечкен да эмес. Өз алдынча маселе чечкендердин баары саясатта көп турбайт. Бийликте көп турбайт, саясатта турат, бийликте көп турбайт. Коррупцияга менен күрөшүүнүн деле кереги жок. Коррупция бул жана жети баштуу желмооз эмес. Коррупциянын башы бийлик. Эгерде жетекчиң ушундай зыркыратып кармап койгон болсо, коррупция бир заматта муну өлөт. Өзүнөн өзү өлөт. Мисалы мен жетекчи болуп калсам, каржы министрине, губернаторго же болбосо райондун акимине мына кызарып турган конституциядан эмес. 1,5 миң жылдан бери келаткан, кыйшаюусуз келаткан иман мыйзамы менен. Иман мыйзамы менен жазалай турган болсоң, бир суткада өзгөрөт. Өзү негизи коркок элбиз биз. Абдан коркок элбиз. Ошол 3-4 кишини аяосуз жазалап туруп элге көрсөтүп койгонундан кийин ушундай бир иретке келет. Абдан каттуу иретке келет. Жылтырап жүргөн кийимдерин да кие албай калышат. Ишенесизби ошого? Ишенем. Мен эгерде көкүрөгүмдө ошондой ишеним болбогондо мен бул күрөшкө чыкпайт элем. Менде ошондой ишеним бар. Кийген кийимиңе, же болбосо ичкен тамагыңа, жашаган үйүңө, минген машинаңа карабай, адамдын адамдыгына карай турган күн келер бекен деген. Ошого келебиз, эрте кечпи. Мына миңдеген
аксакалдар үйлөрүндө отуруп алып, айыл апалар үйлөрүндө отуруп алып, жалынып атпай, жалдырап атпай, бизге ушундай бир адилеттүү, бизге бир таза бир бийлик келсе экен деп жалдырап дуа кылып атат. Бирок дуа кылып алып эле барып чайга чакырса өздөрү кетип калып атат да ошол жака. Ошонун дуалары кабыл болбой калып атабы дейм да. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн өзүңүз көтөрүп калдыңыз, пайдаланып айтат. Ушул теле эрөөлгө келбей койгондорду эл өз баасын берсин. Азыртадан баштап билип турам, келбей коюшат. Кечеде дагы бир азамат келбей койду. Эмне үчүн ушул бардык эл аралап жыйын өткөргөндөрдү биз 3 партия, бүтүн Кыргызстан, Аалам, Ар намыс 3 партия биригип мыйзам сунуштадык эле шайлоо жөнүндө. Адилет министрлигинде четке какты, жогорку кеңешинде четке какты. Эмне дедик эле биз? Момундай көрүнөк жарнактарды илүүгө тыюу салынат. Ар бир талапкер барып алып элдин башын айландырып жыйын өткөргөнгө тыюу салынат. Эң эле кеминде болбоду дегенде 15-20дан кем эмес теле эрөөл, теледебат, телетаймаш. Мына ошондо адамдын жүзүн көрүш керек эле да, сүйлөгөн сөзүн, пикирин, оюн көрүш керек эле. Мына азыр эмне кылып атат? Ар бир талапкер аркасынан 25-30 кишини ээрчитип жүрөт. Бул жерде эмне деп сүйлөө керек, алар жазып берет. Бул жерде эмне деп сүйлөө керек, алар жазып берет. Жөн эле куурчак. Суроо жооптон, оттон корккондой коркушат экен. Аябагандай каттуу корк. Менде билесиздерби, ушул мезгилге чейин менде жолугушуулар 30 мүнөт сүйлөсөм, 2 саат суроолорго жооп берем. 2 саат. Мына ошол суроо жооптон баягы оттой коркушат экен дагы, суроо бар дегенде эле бүттү дейт экен, салам, ассаламу алейкум. Кете беришет. Ал эл эмнени түшүнөт ана? Кудай буйрса, эртеби кечпи биз ошол мыйзамды алышыбыз керек дагы. Момундай жапайы жыйындар бизде гана калды Кыргызстанда. Бардык маселе теледебатта чечилет. Америкада деле, Россияда деле көрүп атасыздар, күндө теледебат аларда. Соловьевдун көрсөтүүсү түшүнгөн кишиге күндө теледебат. Бизде эмнегедир ушул чакыргандан коркушат. Ошондуктан КТРнан, ЛТРнан кантип чыгам мен деп кайра өзүнөн суроо бердим. Кантип төлөп берем мен 70 миңди? Бул баягы абийирибиздин жоктугу деп айтып атпаймынбы? Биз улут катары эгемен боло албай калдык да. Мамлекет катары да эгемен боло албай калдык да. Ушундай бир орчундуу маселеге келгенде, ал жак эмне дейт экен, бул жак эмне дейт экен деп кылчаңдап ушундай бир баягы кандай десем бир абдан бир кейиштүү көрүнүшкө келип калдык. Айтып атпаймынбы, мен кыргыз жараны катарында көзүңдөн жаш келет да, ушундай жагдайга келдикпи биз, айланай. Эчен ушул өрөөндөгү, ушул аймактагы маселелерди, тагдырды чечип жүргөн эл элек эми келип ушундай жагдайга кептелдикпи. Бул өтө оор көрүнүш. Эмил мырза, 20 жылдан бери жолугуп жүрөм да. Өткөн эле шайлоодо 13 миң чакырым жүрүп келдим. Калган талапкерлер үйдөн да чыккан жок. Кишилерин жиберип коет экен, алардын кишилери көп экен, жана көз ачыктардын кишилери бар го, ошол сыяктуу жиберип коет экен. Мен адамдарым айтып келип атат деп айтышат го. Мен адамдарымды айттырбай өзүм барып жолугуп аттым. Бирок түшүндүрө албай койдум да. Ошол жерде тамашалап да айтып отурдум да. Кээде аксакалдар сакалынан көз жашын куюлтуп ыйлашты мен сүйлөп аткан жерде. Бирок ошондо да айттым, мен азыр машинага олтурам, кетем. Бирөө келип шорпо бергенде менин сөздөрүмдү ошо шорпого чылап ичип бересиз деп. Азыр мен баргандан эмне пайда? Сократты билесиздер да. Ошол 70-тен ашып калган кезде соттоп өлтүрөбүз деп атканда, өлүм жазасы чыкканда, ичеринин алдында аялы кирип 3 баласы менен жетелеп, эң кичинекей баласын тизесине отургузуп алып, башынан жыттап олтура берсе, аял айтат го. Сократ, сен эч нерсе айткың келбейби деп. Десе эмне дейт Сократ? Мен өмүр бою айткан сөзгө караганда азыр ушул көз ирмемде көбүрөөк айтамын сага деп. Ал деген сөз эки тараптуу. Өмүр бою какшап келдим, түшүнбөй койдуң, эми түшүнөт белең деген сөз. Мен азыр барам, Аксыга барам, Сүлүктүгө барам, Исфанага барам, Кадамжайга, Өзгөн, Каракулжага барам. Эмне дейм? 20 жылдан берки какшаган сөзүмдү айтам. Эмне кылат? Куйрук боорго ороп, уруп коет. Мен эмне табам?
сүрөттөрүң жок дейт, теледен чыкпай атасыз. Кече Кыргыз радиосунан радио дебат болду. Ошондой суроо берип атат. КТРдан, ЛТРдан чыкпайсыз го, эмнеге чыкпайсыз дейт. Мүнөтү 70 000 сом, коллегалар. 1 мүнөтү 70 000 сом. Ким чыгат? Кантип чыгат? Эмне деп чыгат? Элестетип койгула. 5 мүнөттө пикириңди айтып, мен 3 саат сүйлөгөн жерде түшүнбөй отурушкан жерден 5 мүнөттө түшүндүрө коем. 5 мүнөттүн 350 000. Акыркы суроо. Акыркы деп айтпаңыз, жыйынтыкта жүрөт. Жыйынтыкта суроо. Мындай болуп атат да. Ар бир адам бир кимдир бирөөгө карап түзөнөт да. Ошол эле убакта сизди көбүрөөк мындай окуп калып атат да, мындай Кореянын президенти Ким Чен Ын. Сиз президент Кудайым буйрса президент болуп калсыз, кандайдыр кимдир бирөөгө президенттин үлгүсүн алыш керек да. Сиз президент болуп калсаңыз, ошол эле өлүм жазасын киргизип, ошо Ким Чен Ындай президент болуп кетип бериңиз, анткени сиздин характериңиз ошондой да. Мен ушул кишилердин жолунда жүргөн, ошо улуу инсандардын жолунда жүргөн саясатчымын. Мен Ким Чен Ын болгум да келбейт, мен эч ким болгум келбейт. Мен ушул чоңойгондо ким болосуң дегенде, бала кезден суранганда мен айткам, чоңойгондо мен атам болом деп. Мен атам болом. Мен Ким Чен Ынды тааныбайм дагы, билбейм дагы. Анткени сизди элдер айтат. Элдер айтат, айтса туура айтат. Өлүм жазасыны биз киргизишибиз керек. Туура. Мен Бакиев менен аябай каттуу мындай бир кагышып кызматтан баш тартканым дагы ушул маселе болду. Биз анталашып урушкан жокпуз. Эмне үчүн бир окуя түрткү болуп кетти да. Мына Сокулукта бир айбан да ал адам эмес. Өзүнүн аялын, баласын, үйүндө иштеп аткан устасын өлтүрүп, жолдон келатып, таксиге түшүп, таксини менен келатып, мына Камышановка деген жерде суунун арасында ошол өлтүрүп, аны да өлтүрүп. 1 сааттын ичинде 4 кишини өлтүрүп, Казакстанга өтүп бараткан жерден чек арадан кармалды. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы элем. Билесизби, жанагы болгон окуяны жазып келгенде, кишинин, адам жүрөгү бар кишинин көзүнө жаш тегеренбей койбойт. Эмне үчүн ошого окшогон айбанды биз өмүр бою багышыбыз керек? Эмне үчүн ага кийим беришибиз керек? Тамагын беришибиз керек? Эмне үчүн? Же болбосо жанакы 3 жашар, 5 жашар кыздарды, балдарды зороктоган айбандарды эмне үчүн биз өмүр бою багышыбыз керек? Алардын баарынан жок. Алар коомго эч качан пайда алып келбейт. Өзүнүн энесин өлтүрүп кетип баратат, өзүнүн атасын өлтүрүп кетип баратат. Алар коомго жакшылык кылабы? Мына ушундай кылмыштарга биз коркпой эле киргизишибиз керек. Европа эмне дейт? Европаң менен эмне жумушуң бар сен? Европаң менен кандай жумушуң бар сен? Сенин өзүңдүн кылым карыттык деп какшап келген кыргыздын улуттук каада салттары бар. Ошол каада салт менен жашашыбыз керек. Өзүбүздүн жүзүбүз болуш керек биздин. Өзгөчөлүгүбүз болуш керек. Айтор мыйзам аябай каттуу күчөш керек да. Мен атам раматылык айтат эле да. Падышанын көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек деп. Анан айтат эле, каарын кол алдында иштегендерге чачыш керек дагы, жүрөктөгү мээрин карапайым калкка чачыш керек деп. А бизде тескери да. Мээри жанында жүрүп иштеп аткандарга чачылат да, каар элге чачат. Ошон үчүн Мадумаровдон коркобуз дейт. Коркуш керек алар. Корккону туура. Саясий өмүттөн камалгандардын баарына мунапс жарыяланат. Баары бошотулат. Мына ошол аларды саясий өмүттөн карап, ошолорду соттогон азамат соттордун баардыгы өздөрүнүн жоопкерчилиги каралат. Себеп бизде бир сабак болушу керек. Мына Куулукту убагында соттогон сот эч кандай жооп тарткан жок. Исмаил Саковду соттогон сот эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Мына ошол соттордун өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна илиш керек. Эмне үчүн бийликтин ыраңына, алардын айтканына жараша сот чечимин чыгарасын. Мына биздин 15-жылы бүтүн Кыргызстан жеңип турган жеринен жогорку кеңешке киргизбей койгондугу үчүн ким эле жана фамилиясы Ажибраимова эмне деген сыйлык алды?
Минскиге эл аралык сотко сот болуп кетти. Алар сыйлык алып атат да. Жооп бере турган кезин билиш керек. Эртеби кечпи баары бир жооп берет. Эмне үчүн Садыр Жапаровду мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан кармалгандан кийин башка инсандар жаткандай эле болуп ошол жерде жатпай биринчи убактылуу кармалуучу жайга жеткирилип атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Кимдер бар ал жерде? Өзү менен кошо 3 киши жатат дейт. Алар кимдер? Эмне максатта ошол жака алып барылды? Эмне үчүн тергөө мындай бир адамгерчиликтүү жол менен жүрбөй атат? Ушул маселе абдан көп жоопторду туудурат. Биз иман, адеп, ахлак жылы дегендеги имандан айланып кетишсиң ушулар. Кайдагы иман, кайдагы адеп, кайдагы ахлак? Менимче бул абдан чегине жеткен жапайы көрүнүш. Ошондуктан мен чакырып кетем. Тийиштүү болгон мамлекеттик органдарды жана кайдыгер эмес элдин өкүлүбүз деп отурган, көкүрөгүнө значок тагып жүргөн азаматтарды келечекте президент болот элек, президент болгубуз келет деп микрофону бар колунда, астында трибунасы бар азаматтар бар. Эгерде бүгүн унчукпай, бүгүн кайдыгер болуп, бүгүн менин жумушум жок деп отура турган болсо, эртеңки күндө аларга дагы мамлекеттин келечегин тапшыруу өтө опурталдуу болуп калат. Эл менден сурайт да, журналисттер сиздер да сурайсыздар, шайлоого даярсызбы деп. Мен даярмын. Мен 15 жылдан бери даярмын. Кеп талапкерде эмес, кеп коомдо, кеп элде. Эл даярбы деп суроо берем мен. Бүгүнкү шайлоого биздин кыргыз элибиз даярмызбы биз? Кандай даяр болуш керек деп сурайт кайра. Мен айтам, өз напсиң менен күрөшкөнгө даярсыңбы? Акчанын артынан кетпегенге даярсыңбы? Мектебимдин директору кыйнап атат деп, мектебимдин директорунун айтканына каршы чыгууга даярсыңбы? Өз эркиң менен барып добуш берүүгө даярсыңбы? Өзүң менен өзүң каласың кабинага киргенде, ошондо өз абийириңдин алдында өзүңдүн тазалыгыңа өзүң ишенесиңби? Менден сурабай эле коюш керек, даярсызбы? Мен даярмын. Коом даяр болуш керек. Мына ушул кол топтоп атканда эле көрбөдүкпү? Кол топтоп атканда көрдүк. Канчадан берет экен? Эмне берет экен? Башкалар мынчадан берип атат. Силер эмнеге бербейсиңер? Ушул коомду карап отуруп айтасың. Коом даяр болуш керек биринчи. Жумуштан кетесиң дегенде кыйратып аткан эмне жумушубуз калды? Ошол кишиден өзүнөн сураш керек да, эмне кыйратып аткан, кайсы жумуш бар? Мектептин мугалимдигинен кетесиң деп коркута. Мектепке мугалимдерди таппай жүрөт. Кимди кетирет? Эми муну шылтоо кылбайлы да. Анан дайым мен жыйындарда айтып келем. Өзүңдүн атаңдан коркпойсуң, өзүңдүн энеңден коркпойсуң, күйөөңдөн коркпойсуң, аялыңдан коркпойсуң, мектептин директорунан коркуп каласың. Бул шылтоо. Анан жанакы добуш берүүчү жерге киргенде жалгыз өзүң киресиң, өзүң көрүп турасың, жараткан Алла көрүп турат, башка эч ким көрбөйт. Ооба да сиз айткандай болот деп туруп, өзүңдүн каалаганыңа добуш бере бер да. Качанга чейин шылтоо издейсиңер? Бизди коркутуп атат, паспортуңду бер деп атат, паспортубузду жыйнап алды, а бербей кой. Бербей кой. Керекпи кредит алып алып эле бербей эле коюп атпайбы? Ошо добушка келгенде эле коркуп калып атабы, мен түшүнбөйм. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат